Assalamu alaikum. Hurmatly tuganдар. Bugün 30 aprel. Sizlerge көрсөтөйүн дегеним биз жүгөрү сээп Даңгадагы жана ошондой эле Силаска чыкты тоют катары жүгөрү сээп чаап жүрөбүз. Менин катталуучуларым бардыгы эле көрүп билип турушат болуш керек. Эмнени айтайын деп атканым? Мына органикалык жер семирткич деп могу жердеги ыкты айтат да. Ушул аянттын баардыгына тең жыл сайын өзүбүздүн малдан чыккан кыкты ушинтип талааларга чачабыз жана ошондон жакшы түшүм алганга аракет кылабыз. Мына могу жердеги болсо мына күздөгүсү калган экен жердин үстүндө. Азыр болсо мына жаздагысын чачып атабыз. Биздин азыркы тапта көп учурда талааларга ар кандай химиялык кошумчаларды колдонуп жүрбөйбүз, майла жоктун себебинен. Анткени ушуна жетишерлик кык жок эсе да, же болбосо техниканын жетишпестигинен болушу мүмкүн. Бирок кайта эле бир сунуштайт элем, колдон келишинче ушундай мына кык чачып эле жердин кунардуулугун оңдогонго аракет кылышыбыз керек. Беркинде химиялык жер семирткичтер ал бир гана мезгил үчүн болуш керек. Ошол жылы сепкен дан эгиндерине болобу, же болбосо ар кандай бир өсүмдүктөргө болобу, жер жемиштерге болобу, ал ошол эле учурга пайда бере турган, пайда дегенден дагы алысмын. Ошол эле убакта баягы өзүнүн өсүшүнө же болбосо жетишилишине эле жардам берет болуш керек. Бирок адамзаттын ден соолугуна залакасы көп болуш керек. Бул жерде 1 гектарга биздики чачылганы бир орто эсеп менен 30-35 тонна азыр чачылып атат. Бирок негизи андан дагы бир 2 эсе көбүрөөк чачканга аракет кылса болот. Бирок анчалык көлөм жетпейт ушу кыктын. Ушул жерге жүгөрү себилет. Кудай буюрса, мына 5-майга чейин бизде көлдө өзгөчө ушул Аксы районунда 15-майга чейин жүгөрү сепсе болот. Анткени жер жылып калган убак жана ошондой эле эмнеден белги алсак болот? Бул жерде алча же болбосо өрүк ушулардын гүлдөгөн убагы, бул жердин жылыганы ошол жүгөрүнү сепкенге убактысы келип калды дегенди түшүндүрөт да. Ошо бүгүнкү күндө бизде азыр гүлдөп, Кудай буюрса бүттү. Мына эми биз жүгөрү себебиз буюрса. Салам алейкум.